Саламатсыңар балдар. Жалпы биология предмети боюнча теле сабагыбызды баштайбыз. 2016 жаңы жылыңар менен куттуктаймын. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө биз бир нече терминдерди колдонобуз. Эгерде биологиялык терминдерди жазган сөздүгүңөр даяр болсо, ар бир терминди жана анын маанисин жазып отурсаңар болот. Анда эмесе сабакка киришели, алгач сабактын темасы менен таанышып алалы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы организмдин түйүлдүк мезгилдеги өрчүшү деп аталат. Сабактын жүрүшүндө силер организмдин түйүлдүк мезгилдеги өрчүшү же болбосо эмбриогенез жана анын негизги баскычтары болгон бөлчөктөнүү, гаструляция жана органогенезге токтолобуз. Алгач мен онтогенез деген эмне экендигин силерге түшүндүрүп берейин. Онтогенез же болбосо организмдин жекече өрчүшү. Бул уруктанган жумуртка клеткасынан тартып, организмдин табыгый өлүмүнө чейинки мезгилди өз кучагына алат. Онтогенезди биз окуп үйрөнүүдөн мурун өткөн сабактардагы уруктанууга кайрылалы. Биз билгендей, уруктануу бул жыныс клеткаларынын кошулушу. Уруктануунун натыйжасында гаплоиддик хромосомалык жыйындарды кармаган жыныс клеткалары кошулат дагы, анын негизинде ядролордун кошулушунун эсебинен диплоиддик хромосомалык жыйынды кармаган уруктанган жумуртка клеткасы же зигота пайда болот. Мисалы, адамдын гаплоиддик хромосомалык жыйыны 23-кө барабар, жыныс клеткаларынын ар бири ушундай 23 сандагы хромосомалардын жыйындысын кармап жүрөт. Алардын кошулушунан диплоиддик хромосомалык жыйын же болбосо 46 хромосомалуу клетка пайда болот. Ошентип, организмдин диплоиддик хромосомалык жыйыны калыптанат. Андан соң зиготадан организм өрчүйт. Бирок бул организмдин жынысы кантип аныкталат? Башкача айтканда, ал ургаачы болобу, эркек болобу, аны кантип билебиз? Аны түшүндүрүү үчүн мен силерге эркектин кариотипин жана аялдын кариотипин көрсөтөйм. Мынакей ушул жерде хромосомалардын 22 жубу окшош, биз аларды аутосомалар деп айтабыз. Ал эми 23-чү жубу булар жыныс хромосомалар. Алар башка хромосомалардан эркек жана аялдын кариотипин бири-биринен айырмалап турган негизги хромосомалар болуп эсептелинет. Мисалы, эркектин кариотипиндеги жыныс хромосомасы X жана Y хромосомаларынан турса, аялдын кариотипиндеги жыныс хромосомасы XX деген эки окшош хромосомадан турат. Сперматогенезде клеткалар мейоздук бөлүнүүнүн натыйжасында бул X хромосомасы 2 X хромосомалуу клетканы, ал эми Y хромосомасы болсо 2 Y хромосоманы кармаган жыныс клеткасын пайда кылат. Ошентип, сперматогенездин натыйжасында 2X жана 2Y хромосомасын кармаган сперматозоиддер пайда болот. Ал эми оогенездин натыйжасында 4X хромосомасын кармаган жумуртка клеткасы пайда болот. Бирок алардын 3-өө багыттоочу денечелер болгондуктан алар өлүп калат дагы, бир гана жумуртка клеткасы калып жетилет. Уруктанууда эгерде X хромосомасын кармаган сперматозоид менен жумуртка клеткасы кошулса, андан кыз бала өрчүйт же болбосо кыз төрөлөт. Эгерде уруктанууда Y хромосомасын кармаган сперматозоид менен жумуртка клеткасы кошулса, анда эркек бала төрөлөт. Ошентип, силер билип алсаңар болот, келечекте баланын эркек же кыз болушу, анын жынысы бул эркектин Y хромосомасына байланыштуу экен. Эми биз организмдин жекече өрчүшү же онтогенездин негизги мезгилдерине токтолуп коелу. Бул эмбриондук мезгил жана постэмбриондук мезгил. Эмбриондук мезгил бул уруктанган жумуртка клеткасы же зиготадан тартып, организмдин төрөлгөнгө чейинки же жумурткадан чыкканга чейинки мезгилин өз кучагына алат. Ал эми постэмбриондук мезгил же болбосо түйүлдүктөн кийинки мезгил деп түшүнсөңөр болот. Бул мезгил төрөлгөндөн же жумурткадан чыккандан тартып, табыгый өлүмүнө чейинки мезгилди өз кучагына алат. Мынакей балдар, биз онтогенездин негизги мезгилдери эмбриондук мезгил жана постэмбриондук мезгилдерге токтолуп өттүк. Бүгүнкү сабагыбыз ушул мезгилдердин ичинен эмбриондук мезгилге же эмбриогенезге арналмакчы. Анда биз алгач эмбриогенезди окуп үйрөнүүгө ыңгайлуу болсун деп, аны төмөндөгүдөй баскычтарга бөлүп алалы. Эмбриогенездин этаптары же баскычтары бул бөлчөктөнүү, гаструляция жана органогенез.
Албетте майда баскычтарга бөлүшүүбүз деле керек болчу, бирок эң негизгиси ушул маанилүү делген 3 баскыч болуп эсептелинет. Азыр ар бир баскычка бирден токтололу. Башкача айтканда, бөлчөктөнүүдө кандай өзгөрүүлөр жүрөт? Мында уруктанган жумуртка клеткасы же болбосо зигота, мисалы адамдын түйүлдүгүнүн өрчүшүндө болжол менен 30 сааттан кийин ал митоз жол менен 2-ге бөлүнөт. Бир клеткадан 2 клетка пайда болуп жатат. Андан соң ал клетка 4-кө бөлүнөт. 4 клетка пайда болду. Ушул клеткаларды биз бластомерлер деп атайбыз. Тек гана ушул бөлчөктөнүү этабындагы пайда болгон клеткаларды биз бластомерлер деп атайбыз. Себеби бластомерлер булар митоз жол менен бөлүнүүгө жөндөмдүү жана алар бөлүнүп жатканда клетканын цитоплазмасы чоңойбойт, тек гана клетка бөлүнүп, бөлчөктөнүп кете берет. Ошондуктан бул этапты бөлчөктөнүү деп атайбыз. Андан кийинки этапта ал дагы эселенip 8 клетка пайда болот, кийин дагы көп клетка пайда болот, натыйжада марула пайда болду. Марула деген эмне? Бул буга чейинки түйүлдүктүн клеткаларынан айырмаланып, маруланы түзгөн клеткалар бири-бири менен байланышкан, же болбосо клетка аралык байланыштар пайда болот. Андан соң ушул бөлчөктөнүү этабынын аягында бир клеткалардын катмарынан турган ичи көңдөй шар формасындагы бластула деп аталган түйүлдүк пайда болот. Эми кийинки этапка же гаструляцияга кайрылалы. Мында инвагинация жүрөт. Башкача айтканда, бластуланын айрым клеткалары ичти көздөй дөмпөйүп келип же ийилип келет дагы, натыйжада гаструла деп аталган 2 клеткалардын катмарынан турган түйүлдүктү пайда кылат. Ушул ийилген жериндеги биринчи тешикчени биринчилик оозчо деп коебуз. Мисалы, ичеги көңдөйлүүлөрдө булардан биринчилик алардын оозчосу пайда болот. Ал эми ички көңдөй болсо, бул ичеги карындын биринчи көңдөйүн түзөт. Сырттагы клеткалардын катмарын биз эктодерма деп айтабыз. Ал эми ички клеткалардын катмарын биз энтодерма деп айтабыз. Экта сырткы, дерма териче, энта ички дегенди түшүндүрөт. Биз бул түзүлүштү гаструла деп атадык, бирок жогорку түзүлүштөгү организмдерде адатта гаструласы 3 клеткалардын катмарынан турат. Мынакей эктодерма катмары, сырткы катмар, ички катмар энтодермасында көрсөтүп коеюн. Ал эми ушул 2 катмардын ортосунда мезодерма же болбосо ортоңку катмар пайда болот. Демек, ушул 3 катмардын пайда болушу гаструляция этабында жүрөт. Гаструляция этабында клеткалар андан ары дифференцияланат. Алардын биохимиялык составы, түзүлүшү өзгөрүп, натыйжада алардан ткандар пайда боло баштайт. Айталы, ушул 3 клеткалардын катмарын эктодерма, энтодерма жана мезодерманы биз түйүлдүк жалбыракчалары деп коебуз. Демек, түйүлдүк жалбыракчаларынын андан аркы тагдыры эмне болот экен? Мезодерма пайда болуп баштаганда эле аны менен кошо хорда пайда боло баштайт. Же хорда калыптанат. Кийин ал жогорку түзүлүштөгү омурткалууларда омуртка тотуму менен алмашат. Ал эми эктодермада ошол эле хорданын алдында нерв түтүгү калыптана баштайт. Дагы ошондой эле эктодерманын клеткаларынын дифференцияланышынын негизинде эпителий ткани, ошондой эле сезүү органдардын ткандары, клеткалары калыптанса, ал эми мезодермадан булчуң ткани жана кан тамырлар, ошондой эле ички органдар, мисалы бөлүп чыгаруу органдары калыптана баштайт. Ал эми энтодермадан болсо тамак сиңдирүү бездери, мисалы боор, уйку бездери жана ошондой эле ушул ичегилердин ички эпителии жана өпкө калыптана баштайт. Ошентип ар бир дифференцияланган клеткалар же болбосо түйүлдүктүн алгачкы клеткалары дифференцияланып, адистешип, алардан белгилүү ткандар пайда болуп, органдар калыптанат экен. Орган бул организмдин белгилүү бир функциясын аткарган дененин бөлүгүн айтабыз. Андан соң ошол түргө мүнөздүү болгон органдар калыптанат дагы. Улам түйүлдүк түргө мүнөздүү белгилерге окшош болуп, адамдын түйүлдүгү 9 ай дегенде толугу менен калыптанып, жетилген абалга келет. Андан соң 9 айдан кийин төрөт башталат. Мынакей балдар, биз сүрөттөштөрдүн жардамы менен эмбриогенездин негизги этаптарына токтолуп алдык. Эми видео тасманын жардамы менен ар бир баскычка жакшылап көңүл бөлүп отурсак болот. Эмбриондук өрчүү же болбосо эмбриогенез ал уруктануудан башталат. Уруктануу бул жыныс клеткалардын кошулушу. Мында эркектик жана ургаачылык жыныс клеткалар кошулат. Азыр силер сперматозоиддин атайын фермент бөлүп чыгарып,
жумуртка клеткасынын кабы аркылуу ичкери киргендигин көрүп турасыңар. Андан соң башка сперматозоиддор үчүн жол жабылат. Ошентип, келген миллиондогон сперматозоиддордун ичинен бир гана сперматозоид жумуртка клеткасынын ичине кирет. Эми тандалып алынган сперматозоид андан ары жумуртка клеткасынын плазмалык мембранасы аркылуу кириши керек. Бирок анын баш бөлүгү гана кирет. Себеби сперматозоиддин баш бөлүгүндө тукум куучулук маалыматтарды алып жүргөн бөлүгү ядросу кармалган. Ошентип, жумуртка клеткасынын цитоплазмасындагы микротүтүкчөлөрдүн кыскарышынын эсебинен эркектик жана ургаачылык жыныс клеткалардын ядролору кошулат дагы зигота пайда болот. Зиготадан түйүлдүк өрчүй баштайт. Ал алгач митоз жолу менен бөлүнүп, бөлчөктөнө баштайт. Ошентип, биринчи баскыч бөлчөктөнүү башталат. Мында бир клеткадан 2 клетка, 2 клеткадан 4, 8 клетка болуп, ошентип көбөйө берет. Мындагы клеткаларды биз бластомерлер деп атайбыз. Бөлчөктөнүүнүн аягында шар формасындагы ичи көңдөй клеткалардын бир катмарынан турган бластула пайда болот. Адамдын өрчүшүндө ушул жатын түтүкчөсү аркылуу түйүлдүк жатынга келет дагы 7-күндөрү болжол менен жатындын керегесинин ичине бекийт. Мындай бекүүнү биз имплантация деп коебуз. Алгачкы убактарда жатындын керегелери түйүлдүктүн өрчүшү үчүн азык заттын булагы болуп эсептелинет. Ал эми бул маалда аялдын организминде болуп көрбөгөндөй физиологиялык кайра куруулар, өзгөрүүлөр жүрөт. Андан соң бластуланын кай бир клеткалары ичин көздөй көп кабырылып келип, 2 катмар клеткалардан турган гаструланы пайда кылат. Кийинки баскыч гаструляция деп аталат. Гаструланы түзгөн клеткалардын сырткы катмарын биз эктодерма деп атадык, ал эми ички катмары болсо энтодерма деп аталат. Жогорку түзүлүштөгү организмдерде дал ушул 2 катмардын ортосунда 3-чү түйүлдүк жалбыракча мезодерма пайда болот. Гаструляция этабында клеткалар дифференцияланат, алардын химиялык курамы, түзүлүшү өзгөрөт. Натыйжада андан ары биз түйүлдүк жалбыракчасынын өрчүшүнө же тагдырына кайрылып көрөлү. Алгач эктодермага кайрылалы, эктодермадан эпителий тканы, нерв тканы жана сезүү органдары калыптанса, ал эми энтодермадан ичегинин эпителийи, өпкө жана тамак сиңирүү бездери калыптанат. Ал эми мезодермадан же болбосо ортоңку түйүлдүк жалбыракчадан эмнелер пайда болот экен? Байкоо салып көрөлү. Мезодермадан булчуң эт, скелет, тери, кан тамырлар, бөлүк чыгаруу системасы жана жыныс органдары жана башкалар калыптанат. Ошентип 3-чү баскычка кезек келип жетти. Мында ткандардын андан ары өрчүшүнүн натыйжасында органдар пайда болот. Орган бул организмдеги белгилүү бир кызматты аткарган дененин бөлүгүн айтабыз. Бул мезгилде ушул түргө мүнөздүү болгон органдардын бардыгы толугу менен калыптанат. Түйүлдүктүн алгачкы клеткалары дифференцияланып, алар келечекте башка ткандардын калыптанышына негиз болот. Мисалы, нерв тканы, булчуң тканы, тутумдаштыргыч ткан жана башка ткандар дал ушул түйүлдүктүн алгачкы клеткаларынан пайда болот. Азыр биз түйүлдүктүн тонуна кайрылып көрөлү. Бул түйүлдүктүн саргабы. Ал азык заттын булагы эмес, негизинен кан пайда кылуучу түйүлдүктүн органчасы болуп эсептелинет. Ал эми амнион болсо, амнион кабынан туруп, ичи суюктукка толгон, негизи ушул түйүлдүктүн кургап кетишинен жана механикалык таасирлерден сактайт. Хорион түйүлдүктүн эң сырткы кабыгы, негизинен зат алмашуу функциясын аткарат. Алантоис дагы ушул түйүлдүктүн каптарынын бири болуп эсептелинет. Негизинен түйүлдүк менен айлана чөйрөнүн ортосунда газ алмашуу процессин ишке ашырат. Түйүлдүктү көрүп турасыңар, ал тону менен киндик аркылуу байланышкан. Тондун кандай ролу бар? Тон коргоо, кургап кетүүдөн сактоо, ошондой эле түйүлдүктү азык зат жана кычкылтек менен камсыз кылуу жана керексиз заттарды сыртка чыгаруу функциясын аткарат. Амнион көңдөйүнүн ичи амнион суюктугуна толгон. Ал суюктукта ушул түйүлдүктүн клеткалары болот. Амнион суюктугу механикалык таасирлерден түйүлдүктү коргойт.
түйүлдүктүн өрчүшүнүн 14-жумасынан кийин адатта ушул жерде генетикалык бузулуулар, өзгөрүүлөр жокпу деп амниоцентез жүргүзүлөт. Мында ушул амнион суюктугун соруп алышат дагы ага анализ жүргүзүп, анализдин негизинде генетикалык өзгөрүү барбы, жокпу такталат. Адамдын түйүлдүгүнүн өрчүшү 9 айга созулат дагы, ал 3 айдан 3 триместрге бөлүнөт. Бул өрчүү айыз циклинин 1-күнүнөн тартып 9 айдан соң төрөттүн болушу жана жарык дүйнөгө түйүлдүктүн келиши менен аяктайт. Биз азыр ар бир айдагы өзгөрүүлөргө токтолуп коелу. Мисалы, алгачкы айларда түйүлдүктүн борбордук бөлүгүндө томпойгон жеринен жүрөгү пайда болуп, жүрөгүнүн соккону байкалат. Андан соң жүрөккө улай башка органдар дагы калыптана баштайт. Мисалы, түйүлдүктүн кол буттары чыгып, алгачкы убактарда ал калаксымал формада келет дагы, андан соң манжалар калыптанат. Жалпысынан 1-триместр өтө маанилүү болуп эсептелинет, себеби бул мезгилде көптөгөн органдар системасы өрчүйт. Улам түйүлдүктүн кыймылдары даана байкала баштайт. Түйүлдүк кескин кыймылдарды кылат. Мисалы, муштоо, буттарын кыймылдатуу жана башкалар. Кийинки айларда түйүлдүк ошол түргө мүнөздүү белгилерге ээ боло баштайт. Мисалы, чачы, кирпиктери, сурмасы калыптанат, бетинин формасы кадимкидей адамга окшош түспөлгө келе баштайт. Кулагы, мурдунун кырлары чыга баштайт. Ошентип 9 айдын аягында түйүлдүк толугу менен жетилет дагы, 9 айдан соң төрөт башталат. Мынакей балдар, биз жалпы эле видео тасманын жардамы менен эмбриогенезге кайрылып алдык. Эми кезек суроодо. Сурообуз мындай чаталат. Түйүлдүктүн өрчүшүнүн кайсы этабында анын репродуктивдүү органдары калыптана баштайт? Жоопторго көңүл бөлөлү. Биринчиси уруктанууда, экинчиси бөлчөктөнүүдө, үчүнчүсү гаструляция баскычында, төртүнчүсү органогенезде деген жооптор болду. Ойлонуп көргүлөчү, түйүлдүктүн өрчүшүнүн кайсы этабында анын репродуктивдүү органдары калыптана баштайт? Уруктануудабы, бөлчөктөнүүдөбү, гаструляциядабы же органогенездеби? Жообу бул органогенез. Репродуктивдүү органдар, демек органдар албетте органогенезде гана калыптанат. Мынакей балдар, биз ошентип суроого да жооп алып алдык. Эми сабактын жүрүшүндөгү терминдерге токтолуп коелу. Уруктануу жыныс клеткаларынын же гаметалардын кошулушу. Жыныс клеткаларын биз гаметалар деп коебуз. Онтогенез организмдин зигота пайда болгондон баштап жашоосу бүткөнгө чейинки өрчүшү. Эмбриогенез зиготадан тартып жумурткадан чыкканга чейинки же төрөлгөнгө чейинки мезгил. Бүгүнкү сабагыбыз дал ушул эмбриогенезге арналды. Постэмбриондук мезгил жумурткадан чыккандан же төрөлгөндөн тартып табыгый өлүмүнө чейинки мезгилди кучагына алат. Мынакей балдар, ошентип биз силер менен бүгүнкү сабактын жүрүшүндө онтогенездин негизги этаптары же мезгилдери болгон эмбриондук мезгил жана постэмбриондук мезгилдин бар экендигин билип, ал мезгилдердин ичинен эмбриогенезге токтолдук. Эмбриогенездин негизги баскычтары болгон бөлчөктөнүү, гаструляция жана органогенезге кайрылдык. Ушу менен сабагыбыз аягына келип жетти. Сабакка көңүл бөлгөнүңөр үчүн ыраазычылык билдирейин. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта тургула.